Амансыздарбы, урматтуу сузактык мекендештер, бүгүнкү салтанаттын кадырлуу катышуучулары. Бүгүн айтылуу Көк Ар төрөнүндө жайгашкан, калкынын саны боюнча Кара Суу районунан кийин турган Жалал Абад облусунун эң ири району Сузакта сиздер менен жүз көрүшүү насиби буйрган экен. Жолугушуубуздун себеби ушу кең өрөөнгө аты уйкаш Көк Ар чакан кесинин ачылышы болуп турат. Аймактын өнүгүүсүн шарттоочу электр энергиясын өндүрө турган Көк Ар чакан кесинин ачылышы көп этностуу Сузак жергеси үчүн өтө маанилүү. Андыктан жалпы Сузак элин бүгүнкү жакшынакай саамалык менен чын дилимден куттуктай кетейин. Бул кесиптин бүтүшүнө, кыска убакытта бүтүшүнө Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондунун салымы чоң болду. Өткөн жылдын август айында башталган кесиптин курулушу минтип мына 2 жыл толук айланбай соңуна чыгып олтурат. Кылым карыткан Кыргыз-Өзбек достугунун белгиси боло турган бул долбоорго тартылган жалпы инвестициялардын көлөмү 7,8 миллион АКШ долларын түзүп, анын жарымы Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондунун салымы, калган жарымы жеке инвестордун салымы болду. ГЭСтин кубаттуулугу 6,8 мегаваттты түзөт, жылына орто эсеп менен 25 миллион киловатт саат электр энергия иштеп чыгат. Өндүрүлгөн электр кубаты Сузак районунун 10 миңден ашуун калкынын муктаждыгын канааттандырууга жетиштүү болот. Урматтуу мекендештер, бүгүн ачылышы болгон чакан кесиптер ГЭС куруу боюнча иштерибиздин башталышы гана. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, 4 жылга жакын убакыттын ичинде коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүп, бардыгын акырыңдап тартипке салып келе жатабыз. Мынакей сиздердин колдооңуздар менен жалпы аракеттерибиздин аркасында мамлекеттик башкаруу системасын калыбына келтирдик. Мамлекетибиздин кирешелерин олуттуу көбөйтүп, экономикалык өсүшкө жетише алдык. 2 ай мурун билесиздер, Кыргыз Республикасынын эгемендик жылдардагы чакан ГЭС куруу боюнча жүзөгө ашырылган алгачкы мамлекеттик долбоор катары Бала Саруу ГЭСин ачып, колдонууга бердик. Жакында эле Ысык Ата чакан ГЭСи ачылды, эми минтип мына Көк Ар чакан ГЭСин ачып жатабыз. Быйыл жыл соңуна чейин ири ГЭСибиз Токтогул ГЭСинин 2-чи агрегаты, Үч Коргон ГЭСинин 4-чү агрегаты дагы ишке киришет. Көк Ар чакан ГЭСи сыяктуу Исфайран 1, Белес, Авлетим, Лейлек, Курак Тектир, Адын Үңкүр, Буйга, Кожо Кайыр, Кара Жыгач, Ленин Пол жана Аманат ГЭСтери ишке кирүү алдында турат. Кудай буйрса, аларды да жакын арада ишке киргизебиз. Аталган ГЭСтердин жалпы кубаттуулугу 140 мегаваттка чейин жетет. Ал эми кылым курулушу атыккан Камбар-Ата 1 ГЭСинин курулушу башталганын өзүңүздөр билесиздер. Инвесторлор тартылып да жатат, табылып да жатат. Кудай буйрса, биз каржылайбыз деген инвесторлор кезекте турат. Бул кылым курулушун ишке ашырып алсак, өндүргөн электр энергияларыбызды экспорттой баштайбыз. Ал мезгил дагы алыс эмес. Бүгүнкү күнгө чейин өзүбүз суу башында туруп, электр энергияны чет өлкөлөрдөн импорттап келгенбиз. Бул биз үчүн, бизге чейинки ушул тармакка көңүл бурбай, импорт алып келип жүргөн жетекчилер үчүн уят иш болчу. Ата-бабаларыбыз суу өмүр булагы деп таасын белгилеген. Кыргызстаныбыздын суу байлыгын туура үнөмдүү пайдалануу менен буйрса, алдыда келе жаткан аз убакытта электр кубатын экспорттоого жетишебиз. Урматтуу Сузактык агайын туугандар, бүгүн сиздерге майрамга тете күн десем болот. Анткени Көк Ар ГЭСи электр жарыгын элге чача баштайт. Учурдан пайдаланып элге жарык чачууга, тагыраак айтканда, бул долбоорду ишке ашырууга салым кошкон атуулдарыбызга жана башка тараптардын бардыгына ыраазычылык билдире кетейин. Көк Ар чакан ГЭСинин иши ийгиликтүү улансын, ак жолтой ишкана болуп, артынан дагы далай ГЭСтерди ачылсын. Биз мамлекет тараптан ГЭСтерди салууга ыңгайлуу шарттардын баарын түзүп берип турабыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.
çıkandan gittiler. Yakaya oynadı. Transformatörden çıktı. Bana sen traslar var. Kırışçılıkta var. Emne göy-göyler var hemen. Böyle emmiyor işlerde. Ne oldu? Yol balıkçı şular var. Göy-göy bolsa açık aytıp duruş gerek. Oldan gelişince jasap berip atабыз. Tagы жасайбыз. Алдыга жыла беребиz. Эми мына 2 жыл 3 жылдан бeri баштап алган кестерибиз бар 60ка жакын. Дагы көбөйүп атат, уламдан улам жаңы башталып атат. Только ушуларды ачуу менен алдыда келе жаткан 3 жылда 200 мегаватт дагы дополнительно кошуп алабыз. Камбарата бирди уже баштап алды. 1,5 жыл 2 жылдан бeri башталган. Азыр даярдык иштери жүрүп атат. Тынымсыз жүрүп атат. Кудай буйрса, ушу келе жаткан жылы 25-жылы платинаны уже баштайбыз. Bir 7-8 yılda sözler, ondan keyin уже elektroenergiyani eksportlamaya başlayız. Biz importlar bugünkü günge çeyin 3,5 milyar kilowatt saat elektroenergiya alabız qo'shnilardan. Satып alabız Kızıldayakçani. 3 so'mdan satып alıp жүргөн biz burada. 3 so'mdan satып alıp жүрgөн biz, elge olsa 70 tiyindan berip atamiz. Hazır hem 1 so'm 10 tiyin bo'lib qoldi da. Ayırmasını hökümet төлөп berебиz biz. Төлөп berip atamiz, dotatsiya qilib atamiz. Şu kambar atabız birimiz bütse biz anda уже Pakistan'a hazır kasa min menen liniya barıp kaldı уже Afganistan, Pakistan. Andan sırtkar Kıtaydağı biz gelecekte sizlerden elektroenergiya satıp alabız dep, jaşıl elektroenergiya dep. Biz jalan gidrogez, gün şamaldanга ötüp atabız da. Hazır 500-cü liniyany tartkanга уже tender jarıyaladılar. Balıkçı arkылуу ötkөрөsүz, alıp ketesiңер деп atabız. Bizge özümüzge da balıkçıga da jetkizip alalım dep, leptit sottuk ya. Datta geminden argaray tartат. Aldıda gele жаткан Кудай буйрса 8-9-10 жылдан кийин уже biz elektroenergiya менен байысак болот. Экспортко жөнөтөбүз. Импорт албай калабыз. Кайра наоборот кошуна өлкөлөрдө электроэнергия менен камсыз кылабыз. Ошол эле жолдорду көрүп атасыңар, жолдорду да салып атабыз өлкө боюнча. Өлкө боюнча жолдорду салып атабыз. Мурда 100 километр bir жылда, bir жайда 100 километр баскан болсо, азыр 1000 километрге чейин жетип атабыз. Жетебиз буюрса алдыда келе жаткан. Мамлекетте ушунча иштер болуп атат. Аны көрүп атабыз. Мисалы үчүн сиз кылган иштердин баардыгын айтсам мен 1 саат айтып берем. Күмтөрдөн баштасам, социалдык маселелерден, чегаралардан бери айтсам 1 саат айтам. Мисалы үчүн да теледен көрүп атабыз баардыгын. Анан кийин калгандарын өзүбүз да жасашыбыз керек. Туура. Кудайга шүгүр мына кесибиз курулуп атат. Жаллабатыбыз өзгөрдү. Ашча жаллабат жөнүндө айткыбыз да келбей калды. Теледен тартып турат экен дагы жаллабатка тартып атат экен деген сөздөр да болду. Эми баягы атайлап ушундай бир кычып, анан элди экиге бөлгүсү келген адамдар. Мисалы мына Таласта деле ушундай иштер жүрүп атат. Талас шаарынын жолдору болуп атат. Токмок менен немеде башталды Кара-Балтада. Нарын бүттү. Ушундай жалалабаттай эле болуп бүттү. Эмнеге аны көрбөйт? 95% элсиздик болду. Siz оппозиция попозицияда bu vakti getirmeyin, yerimizi koratmamız. Anı men başından ele getirgen emesin bu vakti. Жақшылыққа келіп, жақшылыққа болып, егемендүүлүк әрбірімізге керек. Аны көздөн карагендей сакташ үчүн әрбирибиз иш кылышыбыз керек. Башынан эле мен көңүлүм бурбай, аякка убакытымды коротпой, только экономика менен эле алдыга кетип баратам. Негативный маселелер болсо, жана интернетте киши чыгып сүйлөп коет, ошентип сүйлөп коюң. Эми алардан вакытыңызды толук келешек үчүн жумшай бериң. Ар бир сөзүңүз эме иш. Мына демилгени баштап койдуңуз эле кандай иштер болуп атат республикада. Рахмат, мен сөзүмдү. Тыныштык эле болуп турса, стабилдүүлүк болуп турса эле бардыгы болот. Мына азыр темир жолубузду баштайбыз. Темир жолда биз мына Союз мезгилинде Союз менен жашап көп билинген эмес. Союздан бөлүнүп чыккандан кийин биз тупик мамлекетте калганыбызды эч жак менен баягы темир жолубузда, автожолубузда Казакстан, Россия аркылуу дүйнөгө чыгат экенибиз билинди. Эми азыр бул жолду салып алсак, биз дүйнөгө эшигибиз ачылат. Мына ошондо биз толук көз карандысыз мамлекетпиз деп айта алсак болот. Бул жолду эле бир 4-5 жылдын ар жак бер жагы бүтүрөбүз. Кийин ички жолубузду алып келтабыз. Азыр бир 30-40 километрге жакындап калдык, Кочкорго жакындап калдык. Кара кечи аркылуу Макмалга алып келип кошобуздагы ички темир жолубуздагы биригет түндүк түштүк менен. Альтернативный жолубузду эмдиги жыл ачабыз, билесиңер. Бул ушул жылдын аягы, жаркы жылдын ошо ортосуна чейин. Каналыбыз курулуп, анан бир аз кичине жери калып кетти эле. Сал жаамыр жаан-чачын көп болгондо эмен жээк туруп атат да, Эрадын каналыбыз бар. 4000-5000 гектар сууга жерибиз. Ушул жерден суунун бир аз буруп, баягы дамбаны бүтүрүп берсеңиздер.
Damba bitsene su problemi olmay kalabı. Damba bitse. Damba bitiriş gerek. Doğru. Sen izcayet et bir magan kaptanan gel men tıyını öldüreyim. Jasat et. Özgöçe bitirip bersen. İşte fiyi ki jazda problemi oldu.